Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Халва шоу программасы жана анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Назарыңыздарда көңүл ачуучу интеллектуалдык программасы сиздер менен чогуу болмокчу. Жана албетте сөзсүз түрдө биздин программабыз коноктор менен кызыктуу жана ысык болмокчу. Күч кубаты менен бул жакта бизде өзгөчө жана таланттуу конокторубуз отурат. Сиздерди дароо эле тосуп алып жана телекөрүүчүлөр менен тааныштырып кетели. Бүгүнкү биздин студиябызда Бакен Кыдыкееванын атындагы Жаштар театрынын актерлору отурат жана мен оң тарабымдагы команданын аты жөнүн айтып кетейин. Азыркы учурда оң тарабымда Эсенгазы уулу Нурбек жана Алимжан уулу Кымбатбек. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кол чабыңар. Албетте бул жака да келип күрөшүү дагы бул өзгөчө менин оюмча мотивация жана стимул бермекчи, ошондуктан сиздерге да кол чабуулар. Менин сол жагымдагы команданын катышуучуларын атап кетейин. Сол жагымда Акылбек кызы Айнура жана Нурлан Сыдыков. Кол чабуулар. Кош келиңиздер. Маанайыңыздар кандай? Маанай аябай сонун, жакшы. Буга чейин сиздер биздин викторинага катышып көрбөптүрсүздөр, бирок актерлор катары менимче жана телекөрүүчүлөр дагы макул болот деп ойлонуп жатам. Сиздерге оюндарды өтүү эң эле оңой болмокчу. Зет көпчүлүк ойлоп жатат, бирок кайда болуп калышы мүмкүн. Мактаган кызым деле, ошону айтсак болобу, айтпайлы. Бирок буюрса, мындай кызыктуу өткөзгөнгө аракет кылабыз. Жана биринчи кезекте сиздер менен таанышып бир аз талкуулап кетели деп жатабыз. Маектешип кетели. Нурбек мырза, айта кетиңизчи, эгерде сиз актер болбосоңуз ким болмок элеңиз? Мен актер болбосом, сразу эле айтам, мугалим болмокмун. Мугалим болмоксуз. Мугалим, причем математика мугалими болмокмун. Математика мугалими. Эгилердеги канча? Кичинекей кезиңиздеги ошондо кыял орундалдыбы же орундалган жок? Орундалган жок. Анткени шаарга келгенде жагдайлар алмашып кетти. Өзүм да түшүнбөй калдым. Кийинчерээк ушундай ушу сферага аралашып калганымды кечирээк түшүндүм десем болот. Кыялыңызда кичинекей кезинизде ким болгуңуз келди? Кичинекей кезимде мугалим эле болгум келчү. Мугалим эле. Эң соңу. Анткени ата-энем мугалимдер, экөө тең. Ошон үчүн. Кыялдар орундалбай калды ошондо. Кыялдар орундалды. Орундалды. Бир чети мен азыр ушул чыгармачылык жакка көбүрөөк кызыкчумун. Искусство үйдө ата-энем мырдашчы, атам комуз чертчи, аккордеон тартчу, ырдап калчу, ыр жазып калчу. Ушундай адам болчу. Кыскасы. Эң негизгиси кыялдар орундалыптыр. Эмесе Кымбат мырза, айта кетиңизчи, сиздин эң эле биринчи сахнага чыгышыңыз эсиңиздеби жана кандай кайсыл ролду жараттыңыз эле? Мен эң эле биринчи чыккан сахнада, чоң сахнага чыкканым бул Келиңдер козголоңу деген спектакльге чыккам. Биринчи чоң кадам ошол болгон. Эсимде аябай. Ошол эле Жаштар театрында. Ооба, Жаштар театрында толкундануулар аябай бир башкача болгон, бирок аткарып чыккандан кийин биздин чоң актерлор, актрисалар аябай куттуктаган, режиссер келип бетимен өбүп, аябай жакшы болду деген. Режиссер. Азыр толкундануу жок. Азыр чын айтканда толкундануу менде дайыма болуп турат. Азыр мен ушундай нерсе бар менде, бир жөнөкөй эле жерге барсам дагы бир башкача толкундоо болуп турат да. Ал сиздерге келип дагы, сиздин студияга келип дагы аябай толкундандым чын айтканда башында. Азыр сөз таппай дагы толкунданып билишим боюнча көпчүлүк режиссерлор арттагы кадр артындагы биздин эң мыкты ошо адамдарыбыз айта кетишет, эгерде сахнага чыкканда толкундануу болбосо сен профессионал эмессиң деген сөз дагы бул чынбы? Айнурайым, айтып кетиңизчи. Чындык. Себеби толкундануу ар бир сахнага чыккан сайын толкунданбасаң, анда бул мындай болуп калат да. Сезим менен да биздики актерлордуку деген биз дайыма 5 сезим деп окуганбыз, эми бул окууга кирет, бирок баары бир толкундануусуз эч нерсе мындай жүрөктөн чыкпай калат да. Эгерде толкунданбай эле жөн эле эмне болуп атканда жайма-жай болгондо ар жактагы ичиңдеги кайнап аткан нерселер элге мындай жакшы жетпей калат да. Дайыма толкундануу болуш керек. Сезим күчтүү болуш керек. Төгүлгөн терлер жатат. Актерлор болуп бир жаамат болгондуктан кийин бүгүн биз телекөрүүчүлөргө, жалпы кыргыз элибизге дух көтөрүп, биринчи кезекте чеберчилигибизди тартуулап, Айнура же айткандай, жана чогуу биз күч кубатка ээ болмокчубуз. Жана биринчи эле кезекте оң тарапта команда болуп бөлүшүп алып, Кымбатбек жана Нурбек мырза бөлүшүп алдыңыздар. Буга чейин биздин командаларга айттык,
сөзсүз түрдө команданын аты жөнүн ойлоп табуу биздин эрежебиз бар. Сиздердин командаңыздар кандай аталат? Ойлонуңуздар. Биздин команда биз Нурбек экөөбүз сүйлөшүп чечтик. Көзүрмем командасы болот. Көзүрмем. Эң сонун кызыктуу эмне себептен көзүрмем? Көзүрмем деген бул эми жашоо өзү көзүрмем да. Бул жашоодо негизи аябагандай кызык нерселер болот. Жакшы. Көп нерселер болот. Сонун нерселер болот. Ошонун баары көзүрмем деп коет. Мен ойлойм азыр биздин студияда дагы аябагандай сонун нерселер болот. Ошонун баары көзүрмем. Эң сонун. Уйкум келип атат. Жана сол тарабында Айнура эже жана Нурлан мырза отурат. Сиздердин командаңыздар кандай аталат? Биздин команда биз сүйлөштүк. Биздин команда Матахари деп аталат. Матахари? Эмне дегенди билдирет? Бул Матахари биздин жакын арада чыккан спектаклдин аты. Бул чыгарма бүтүндөй аял затына арналган чыгарма. Биздин коомчулуктагы чыгармачыл аялдардын коомдогу эркин орду. Ошондуктан биз Матахари деп атадык. Сиз Нурлан мырзага айткан окшойсуз, эч нерсени билбейм, Матахари деп атайбыз деп. Жок. Жама коркум. Эң сонун аябай кызыктуу экен. Чечтисиң. Аябай кызыктуу. Эмесе бүгүнкү биздин салгылашуу Матахари жана көзүрмем командалардын ортосунда болмокчу. Бирок командалар күч кубатка ээ болуу үчүн, сөзсүз түрдө салгылашууга энергия болуу үчүн биздин башкы демөөрчүбүздөн Абдыш Ата компаниясынын ата мекендик эң биринчи өндүрүшү Нитро энергетикалык суусундугунан баштамакчыбыз. Сөзсүз түрдө байкап биз суусундугун даамдап көрөбүз. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликте гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Нитро Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Эмеси күч кубатыбызды башкарып алдык, командаларыбыз даяр. Эң эле биринчи оюнубуз тууралуу айта кетели. Биринчи оюнубуз тамга жегич аттуу оюну болмокчу. Тамга жегиштин эрежесин айта кетели. Ар бир командадан бирден оюнчуга бир тамганы беребиз. Мен сиздерге бир тамганы камтып койгонмун, ошол тамганы бермекчимин. Жана оюнчунун милдети 1,5 мүнөттүн ичинде ошол ар кандай суроолорго ошол тамга менен жоопту баштоо болот. Ошол сөздөр менен. Жана эгерде ким кайсыл команданын катышуучусу көбүрөөк суроого жооп берсе, ошол жеңүүчү катары аныкталмакчы. Түшүнүктүүбү баары? Кайсыл команда баштайт, чечип алыңыздар. Алга. Баштай бересиз. Баштай бересиздер. Биз кыздарды сыйлайбыз. Матахари командасын көзүрмем сыйлайбыз деп жатат. Ошондуктан биринчиден болуп баштап оюнубузду ачып бермекчи. Сиздерге суроолорду мен узатамын жана тамга жегиш эрежеси боюнча сиздерге тамга бермекчимин. Сиздердин тамгаңыздар С тамгасы болмокчу. Ким баштап берет, ким жооп берет командадан? Баштай беребиз. Мен жооп берейин. Сиз жооп бересиз. Эгерде кымбат мырза токтоп калса, суроолорго жооп таппай калса, Нурбек мырза жардам берсе болот. Мен жоопторду кабыл алам, бирок жооптор окшош болушу керек. Түшүнүктүүбү? Эң сонун азыр болсо кымбат мырза тамга жегишти оюнун ачып бермекчи. Сиздердин тамгаңыз С тамгасы баштамакчыбыз. Чүкү оюну идеясы кимден келген? Салт аркылуу. Кимдин уяты жок? Сагызгандын аты жок. Дүйнөдөгү эң мыкты президент. Сары президент. Пирсте эмне кылса болот? Кандай? Пирсте эмне кылса болот? Секирсе болот? Эң даамдуу тамак. Салат. Кредиттерди ким ойлоп тапкан? Союзбек. Жылан эмне жөнүндө оюнданат? Сүйүү. Адамдар бассейнде эмне кылышат? Сүзүшөт. Дүйнөдөгү эң ылдам жаныбар. Батырактан ойлоно. Слон. Жинден эмнени сурамак элеңиз? Сүйүү. Болду, сүйүү болгон. Жинден эмнени сурамак элеңиз? Сагыз. Телефонго жубайыңызды кантип сактайсыз? Жок да дебесиңиз. Солнышкам деп. Токойдо эмне кылууга болбойт? Сийгенге. Көгүчкөндүн баласы ким?
Тумсык. Арзандатууларды ким ойлоп тапкан? Кандай? Арзандатууларды ким ойлоп тапкан? Сыймык. Италиянын борбору. Сыдамашталбайт ал просто. Италиянын борбору. Тилекке каршы убакытыбыз бүтүп калды. Бирок айтырсыз болмокун ошентип эле. Эң сонун, бирок ага карабастан сиздер жакшы жооп узаттыңыздар менин оюмча. Сиздердин эсиңиздерде кайсы суроо калды? Топой калды, топой. Кызыктуу суроолордун бири кайсы болду? Бүлбү азыр даярданыңыз. Эмне? Негизи баары эле эсте калды. Токойду эмне кылып болот деген. Ошол өзгөчө суроо. Өзгөчө суроолордун бири болду. Телекөрчүлөр байкады болуш керек менин оюмча. Эмесе оюнга киришип эми түшүнүп алдык, Азыркы учурда сол тарабында команда толугу менен суроолорго жооп берет деп ойлонуп жатам. Анткени бул жакта туруп алып жардам берүүгө дагы жетишип атышты деп ойлоймун. Бирок Нурлан мырза менин оюмча Айнур эжеге жок тийип жаттыңыз, жардам бербедиңиз. Көргөз аттым мындай. Көргөз аттыңыз. Жардам бербеш Бирөө айтып атканда бат келет да башыңа. Өзүңө келгенде азыр билбейм. Эми сиздер жооп бергенди чогуу байкап көрөбүз. Сиздердин командаңыздар ким жооп бермекчи? Мен жардам берем, сиз жооп бере албайсыз. Айнур айым азыр жардам берем деди. Нурлан мырза болсо суроолорубузга жооп бермекчи. Тамга жегиштин оюнубуздун эрежеси боюнча биз командаларыбыздын катышуучусуна тамганы узатмакчыбыз. Сиздердин тамгаңыз Т тамгасы болот. Т тамгасы. Азыр Нурлан мырза мен байкашым боюнча азыр ойлонуп Тга кайсы сөздөр бар деп ойлонуп жатат менин оюмча. Эмесе даярсыздарбы? Буйрса, кет. Жакшы. Убакыт кетти. Индиянын борбору. Ташкент. Маникюрду эмне кылса болот? Токмоктосо болот. Бизге келген туристтерге эмнени биринчи көргөзөсүз? Ташты. Таш. Эң жагымсыз жыт. Кыздарга кантип жагуу керек? Татна кайма. Мончону ким ойлоп тапкан? Ташма. Иә. Ташмат. Тойдон кийин эмне кылса болот? Болгон да. Беш бармакты ким ойлоп тапкан? Тайтан. Түнү бою эмнени түш көрдүңүз? Тотушту. Сиз кандай татуировка жасатмаксыз? Т тамгасын таптым. Эң коркунучтуу жаныбар? Түлүкү. Коомду кантип күлдүрүү керек? Тешкелешке кытат. Депутаттар эмне кылышат? Түкүрсөттү айтып салган мен кантышат. Туулган күнгө эмне күйүү керек? Туулган күнгө эмне күйүү керек? Татнакай болгон. Топчулуу топу. Сүйүктүү ырчыңыз? Менен суроо. Сүйүктүү ырчыңыз? Тариел топ. Тариел тобу. Арыктоого эмне жардам берет? Тапан. Баскет. Мышык эмне жөнүндө ойлонот? Тамак. Кыргызстандын эң кооз жери? Тилекке каршы убакытыбыз аяктап калды. Муктап коет белек. Эмесе тамга жегич оюнубуз аяктады жана биздин көз ирмем командасы 14 суроого жооп беришти. Кол чабуулар, азаматсыздар. Жана алардын тең тайлашуучулары Маттахари аттуу командасы 18 суроого жооп берди. Кол чабуулар, азаматсыздар. Бир упай биздин бир халва балыбыз азыр сол тараптагы Маттахари аттуу командасына ыйгарылды. Чамданыңыздар көз ирмем командасы. Балким экинчи биздин оюнубузда сиздер биринчиликти алмакчысыздар. Экинчи оюнубуз Алло, сен кайдасың деп аталат. Алло, сен кайдасың аттуу оюнуна жеттик. Жана биздин командалар сиздер байкагандай эле орун алмаштырып алышты. Анткени азыр Маттахари командасы биринчиден болуп баштап ушул оюнду ачып бермекчи. Оюндун эрежеси менен бөлүшүп кетели. Алло, сен кайдасың оюну. Бул оюнга команданын эки катышуучусу тең катышат. Алардын бири экинчисинен Алло, сен кайдасың деп суроо узатмакчы. Экинчи экранда пайда болгон ошол локацияларды түшүндүрүп бермекчи сөз менен албетте. Жана телекөрчүлөр айта кетели, ар бир
командага 90 секунд убакыт берет. Ким көбүрөөк локацияларды тапса, ошол команда 1 упайга ээ болмокчу. Түшүндүңүздөрбү? Даярсыздарбы? Жана телекөрүүчүлөр байкагандай эле Айнура айым ошол локацияларды тапмакчы. Нурлан мырза болсо бизге ошол локацияларды түшүндүрүп берет. Даярсыздарбы? Буйрса. Эмесе убакыт кетти. Алло, сен кайдасың? Жок, сөз менен. Мону берип коесузбу? Берип коесуз. Мону бул канчадан, тиги канчадан? Бар. Бул канчадан, тиги Базар. Ошондой эле чоң эле, бирок сен каякта? Бул канчадан? Жок, кол менен көрөсүз, сөз менен гана. Сөз менен. Кол эмес. Ал деле ошо чоң. Магазиндер базарда турат го. Ошо базарда эми жолдон кетип баратканда бирдеке сатат. Жок, кичинекей андан. Комок магазин. Ошонун эмеси да, үстүн сырты, кырты. Эмеси тышы, ичинде эчтеке жок. Башында жөн эле темирдин алтын кокот. Эме. Кийинки сөзгө өтө берели. Сөз менен айтып бериңиз. Сөз менен айт, шашпайм. Ошондой эле бирдекелер сатылат. Темир, сырты, жанагындай темир, мындай башында ачылып жабылат. Ага тамак салса да болот, анын кичинекейлери бар. Машина оңдойбуз бар. Заправка. Оңдойбуз. Оңдойбуз? Машина оңдотобуз бар. Эми вулканизация болот. Не допочу? Мотор сатылып бүт бар оңдотобуз. Не допочу? 100. Стоп. Шакет салат бирүнө бар. Үйлөнүү той. Үйлөнүү өтөт эмес. Ошо орусчасы. Свадьба. Убакыт бүттү. Өтө турган жер. Тилекке каршы акыркы биздин сурообуз, локациябызды таба албай алдыңыздар. Бирок айтып койсоңуз болот. Кайсы локация болду? ЗАГС. ЗАГС. Жакшы. Эмесе биздин азыркы учурда Маттакари командасы локацияларды тапканда азыр жыйынтыктайбыз, чогуу билмекчибиз, телекөрүүчүлөр менен чогуу. Айнура эже кайсы локацияны табуу кыйын болду? Башында түшүнбөй калдым да, кыймыл менен баштаганда. Шашып кеттиңиз, Шаштым, аябай шаштым. Сен 100 дегенди жөн эле 100 грамм. Сразу татмак 100 десеңиздер деле 100 десеңиздер. Машина оңдойбуз дегенде деле сразу эле табат. 100-дун орусчасы деп койсоң болду. Всё. Чындыгында кыздарга ушундай менин оюмча түшүндүрүп берүү оңой болмокчу, бирок эмнегедир коннект анчалык жакшы болбой калды. Бирок карабастан сиздер дагы жакшы упайга ээ болдуңуздар. Биз андан кийин биздин экинчи командабыздан кийин чогуу жыйынтыктамакчыбыз. Азыр болсо Көзүрмем командасы канча локацияны табат экендигин чогуу билмекчибиз. Биздин экинчи Көзүрмем командасы Алло, сен кайдасың оюнун баштамакчы. Даярсыздарбы? Даярбыз. Азыркы учурда Нурбек мырза ошол локацияларды табат, Кымбат мырза болсо ошолорду түшүндүрүп бермекчи. Жана эскерте кетели, кол менен көргөзүүгө болбойт, сөз менен түшүндүрүү керек. Эмесе, баштайлы. Гоголе дагы баягы түшүп келгендеги неге түшүп келдиң? Мечит. Жок. Кашан. Таштар бар, здание. Ташрабат. Молодец. Биринчи сөз айткан болбойт? Эртең менен турганда кээде уйкуң келгенде не ичесиң? Кофе. Молодец. Жок, локацияны алып керек. Локацияны? Кухня. Ошо зданиясы не? Жанагы сен айткандай эле. Кафетерий. Ошону эле Ашкана. Кафе. Ресторан. Кафеге эле улап кетсең да. Кафетерий. Молодец. Кафетерий деп айтпадым. Кийинкиси. Биз көлгө кетип атканда кайрадан өтөбүз? Балыкчы. Жок. Молодец. Кийинкиси. Жаныбарлар камалып турган? Зебра. Камалып турган зоопарк. Мен каяктамын? Студияда. Жок, мен каяктанмын, туулган жерим. Алай. Эң сонун. Каяка эс алып барабыз? Көлгө. Жок, башка чет мамлекет. Жок, ошо жанындагы. Ташкент. Жок. Италия. Жок.
Так. Дайыма арзандатуулар болот ошол жака. Мамлекетпи? Жок, ооба, эс алганы барабыз. Шаар. Так. Турция. Ошон Тилекке каршы убактыбыз аяктады. Азыркы учурда Көз Ирмем командасы жакшы оюнду көргөздү. Менин оюмча, Нурбек мырза канчалык кыйын болду Кымбат мырзаны түшүнүү? Мен түшүнгөн жокмун. Түшүнгөн жокпу? Мен түшүнгөнсүм болмок. Бирок ага карабастан менин оюмча Кымбат мырза жакшы эле түшүндүрүп берди. Жакшы эле жыйынтык көргөзүп алдыңыздар. Кайсы локация сизге жакты? Боом жакты окшойт. Жакшы. Эмесе азыр бир нече убакыттан кийин биздин командалар канча упайга ээ болдук экендигин чогуу билмекчибиз. Бир аз убакыттан кийин. Алло, сен кайдасың оюнун жыйынтыктадык жана сиздер менен чогуу азыр командалар канча упайга ээ болду экендигин чогуу билмекчибиз. Алло, сен кайдасың оюнунда биринчиден болуп Маттахари командасы бизге локацияларды түшүндүрүп берип жана тапканга аракет кылышты. Жана команда 3 упайга ээ болду. Кол чабуулар 3 сөздү сиздер туура таптыңыздар. Тең тайлашуучулар болсо Көз Ирмем командасы 5 сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар. Жана бул оюнубуздун жыйынтыктаганда бир халва балды Көз Ирмем командасы алмакчы. Жыйынтык биздин суммабыз 1-1. Азыр болсо бирде келип жатасыздар, азаматсыздар. Чындыгында эле жакшы жамат болгондуктугун биз сезип жатабыз десек болот. Эмесе кийинки оюнубузда ким жеңет экендигин чогуу билмекчибиз. Кийинки оюнубуз калппы чынбы деп аталат. Калппы чынбы оюнуна жеттик. Эмесе биздин телекөрүүчүлөр жана командаларыбыз, менин колумда ушундай карточкалар бар. Жана бир карточкалардын арасында биринде калппы деген сөз камтылып жатат, жана экинчисинде чынбы деген. Жана азыр ушул карточкалардын таратып сиздер бирөөсүн тандамакчысыздар. Тандаган команда дал ушуга жараша чынбы же калпка жараша башынан аягына чейин кызыктуу окуя айтып бериши керек. Тең тайлашуучу ошол карточкада камтылган сиздер айтып берген окуя чынбы же калппы табуу керек. Түшүндүңүздөрбү? Жана тапкан команда бир упайга ээ болмокчу жана тескеринче. Түшүнүктүүбү? Азыр сиздердин бириңиздер окуяны айтып бермекчи, бирок ага чейин карточкаларды аралаштырып бир карточканы тандайсыздар. Аралаштырбайын, бардыгы чындык болуп жатат. Биздин телекөрүүчүлөр да байкашсын. Көз Ирмем командасы даярсыздарбы? Кимиңиздер окуяны айтып берет, ошол катышуучу бир карточканы алсаңыздар болот. Айтып берейин окуя. Көз Ирмем командасы сиздерден баштайлы. биринчи азыр биз тандайт экенбиз. Сиздер тандаңыздар. Бат эмес onu айтып берейин. Эмесе Маттахари командасынан ким окуяны айтып берет? Мен айтып берейин. Нурлан мырза, сиз карточканы тандаңыздар. Азыр болсо биз окуяны ойлонуштуруп сөзсүз түрдө кайсы команда кандай окуяны айтып берет жана чындыгында катышуучу калпты же чындыкты айтып жатабы чогуу дагы байкап көрсөк болот жана жыйынтыктап чогуу окуяны байкап көрөбүз. Түгөнгүз энергияга жана жигердүү мотивацияга биз ээ болуп, Нитро суусундугу менен жакшынакай оюнубузга келип жеттик. Жана дал ушул энергия менен чогуу биринчиден болуп Көз Ирмем командасы баштап берейин деп жатат. Калппы чынбы оюнубузда буга чейин Кымбат мырза айта кетти, окуяны айтып берем деп. Кайсыл жана кандай канча кызыктуу окуяны айтып бересиз бизге, аябай кызыктуу болуп жатат. Негизи мен үчүн аябай кызыктуу окуя бул. Бирок сиздерге кандай болот билбейм. Айтып бериңизчи. Мен жакында эле көлгө барып 5 президент менен жолуктум. 5 президент? 5 президент менен жолуктум. Андан кийин кайра дагы эле жакын аралыкта Аларчада 2 президентке жолуктум. Чоң мамлекеттин президенттерине жолугуп, бирөөсүн алып мингиздим. Жетелеп жүрдүм, сүйлөштүм. Ошол чынбы калппы. Жакшы, жакшынакай окуя болду. Президенттер менен байланыштуу. Ошондо 7 президентке жолуктум. Президенттердин өзүнө? Өзүнө 7 президентке жолуктум. Ат бергенде кандай өзүң
Падарт еттиңби же жөн эле миңгизип жете эледиңби? Эми аны сен айтасың. Ат миңгизгендечи, эгер сен могу атты менден алгыла, силерге белек ушуну минип койгула деп бердиңби же жөн эле миңгизип алып жете эледиңби? Мен ошолорду айтышым керек базы буга. Кааласаңыз айтсаңыз болот. Анда бул билип атпайбы мен чынымды калп экенин. Анда суроолорду узатпай эле койсоңуз болот. Нурлан мырза, окуяны билип алдык, окуяны угуп Бул айтып алдык. берген окуя калп чечин экенин эле табышыбыз керек. Чогуу биле элек. Сиздер кандай деп ойлойсуз? Калп деп ойлойбуз. Калп. Тогу менен экөөңүздөр Тогу менен калп, себеби Кымбат каякта жүргөнү жакшы элебиз. Президенттерге жолукса мага айтмак, мен президенттерге жолуктум деп. Президент келген жок, анткени өткөндө жакын арада жети Шостуда. премьер-министрлер келдиби же ушундай? Биринчи ойлоп кеттим, кымбат барып келген ошол шосточу көлгө барып тоскондо, анан бирок актер катары ойноп келди, анан аякка канча келди, бирок маларчасы ушпай кетти да. Ал жака деле барып келген, аякка деле президенттер келген жок. Ким билет? Кыскасы калп биздин оюбуз. Калп. Кымбатхана билмекчи, калпты ойлоп жатасыздар. Жоопту кабыл алайын. Жоопту кабыл алмакчымын. Кымбат мырза, калппы чынбы карточкаңызды көргөзүп коюңузчу. Чын. Чын экен. Бул чындык экен, айтып бериңизчи. Кандай болду эле окуя? Биз жакында эле көлгө барып, ал жактан 5-6 президент менен жолукканбыз. Жолукканда биз ошол жерден өткөнбүз, биздин алдыбыздан өткөн, биз учурашканбыз анча-мынчасы менен. Бул жолуккан жатат да турабы? 6 президент эле болчу да, аякта жер. 6 президентпи? Андан кийин аларчага барып, ал жактан президентке жолугуп, дагы бир 2 президентке жолуктук ал жактан. Ал жактан мен өзүм мага бул жактан неме беришти, ат беришти. Сен мингизип, ошол жактан айландырасын бастырып депчи. Артыбыздан механиктер карап атышты, биз атты мингизип айландырып жүрдүк. Жамаатка айтып бербептирсиз. Мен мындай жүргөнүм менен мен жөнөкөй адам эмесмин. Мен 7 президентке жолуккан адаммын. Эң сонун бир упай сиздердин командаңыздарга кол чабуулар. Кымбаттуу биздин командалар. Эмесе биздин Маттахари командасы эмне тууралуу айтып берет экен деген мага кызыктуу болуп жатат. Мен кички кезегимде эме болчумун да, ушундай билбейм, мыкач болчумбу же эмне болчумун. Бүгүн каникул болсо, эртең айылга кетип калчумун да. Анан айылга барып эле, айылдан жана балапандар болот го, кантип элечи. Жаман билбейм, ошондой мыкачмынбы же эмне, ошо балапандар мындай оозун кармап үйлөсөңчү, пук өтүп мындай кетип калчу да. Ошентип ойногум келчү да, эмнегедирчи. Анан айылга бардым. Айылга барганда айылда эч ким жок экен. Анан кийин нары бастым, бери бастым, кичке балдардан жок экен да. Анан кийин бир чоң бачок туруптур. Бачокту жылдырып келсем, мына эме бар экен, бастырмада. Үстү мындай эле бастырма, ас кичинекей эле. Эме деле жок да үстүндечи, бирок коркутуп соркутуп башка жагынан аркы жагында боло турган эчтеке жок. Анан кийин берки бачокторду жылдырып келдим. Бачоктун үстүнө чыктым. Бачоктун үстүнө чыгып туруп, эме уяга колду салсам дагы жетпей атам да. Анан дагы бир бачокду алып келдим. Менин үстүнөчү. Аны коюп, анан кышыңдап атат. Анан мындай эптеп бер жак жагынан бирдекени кармадым. Анан кийин колум менен тартып балапанга жетпей атам, балапандаргачы. Жетпей атам. Анан мындай бир маалда мындай чөптөрдү алып кыргытып атам да. Чөптөрдү алып мындай кармап да кыргытсам, ичинен бир кол чыгат турбайбы? Кишинин колу бастырманын ичинен. Вообще дайын билбей ошол жакта кандай бир убакыт эчтеке билбей жаттым ошо. Чындыгында бул окуяны мен угуп, менин жүрөгүм түшүп жатат бул жерде. Мындай тартып атсам эле адамдын колу чыгат турбайбы ичинен. Анан ар жак жагында коркутуп бирөө атайын кол сунуп атат же коркутуп атат же бирдеке кылат десем, эчтеке жок да. Адамдын колу чыгып атпайбы. Ал ташмак экен. Билбейм, адамдын Ким экен деген суроо жаралып жатат бул жакта. Эмесе балапандарды үйлөп ойногум келчү да мончу. Анан ошондо колду алганда кармап коркуп. Тең тайлашуучулар эмне деп ойлойт экен? Көзүрмем командасы кандай деп ойлойсуздар? Шындап кое берели. Жок, буга мисалы үчүн мен чоң эне айтмакчы, итим дагы ишенбейт. Чоң эне Жоопту кабыл алайын, кайсыл жоопту узатасыздар? Мен чын деп ойлойм, мейли. Чын депти. Чын 50-50 кылсак болобу? Калп. Кандай деп ойлойсуңдар? Мен чын деп ойлойм да. Экөөңүздөр чечип алыңыздар, бир жооп бере калыңыз. Анда экөөбүз 2 команда болот. Бөлүнүп албайлыбы дейсизби? Мен көз болоюн, сен ирмен болуп туруп. Кайсыл жоопту кабыл алайын, чечип алышты. Бул калп. Анткени бул
чын болгондо мага бул айдап эле. Жакшы. Бул историясы мен биринчи жолу болуп атам. Макулмун. Макулсуз, э? Мейли. Калп деген жоопту кабыл алдык. Нурлан мырза, карточкаңызды көргөзүңүз бизге. Чын. Билем да. Айтып берейин мен. Колум жетпей аткан, аягына чейин түшүндүрүп айтып берейин, э. Колум жетпей аткан бачокторду койдум, бачоктор кылчылдап атат. Момундайдан колумду салып туруп мындай эмелерге бир жака салдым да шылчы. Жетпей атат, мен колумду салдым, анан муну тартып атам, анан бир маалда чөптү тартып монтсем өзүм колум туруп ал жакта атат. Эсиме келсем адам. Аябай кызыктуу окуя экен. Өзүм колумду өзүм көрүп туруп ошондо кандайдыр секунд өзүм жоготуп отурдум да. Анан турсам, баягы кыймылдап жатпай. Экинчи раундда, экинчисинде дагы кеттим да кайта орунга. Кайра эчтеке билбейм. Калп деп ойлосун депчи. Эметпи? Чындыкка кошпогудай болсун деп калп эле болду деп эме кылып коймой булар ойлоду да. Чындыгында мен дагы ошондой деп ойлоп калдым, анткени. Мен атайын кылып аттым да, чтоб. Бирок негизи биздин командада ушул жерде бүгүнкү немени Нурбек чечмек. Теске алсак, сиздер таппай калдыңыздар, ага карабастан командалар бирден упайга ээ болдуңуздар. Азаматсыздар, кол чабуулар сиздерге. Эң сонун оюн көргөздүңүздөр, аябай кызыктуу окуялар. Жана биздин жыйынтыктаганда 2-2 деген балдар менен эки командабыздан келатат. Азаматсыздар, кийинки оюнубузда ким жеңет экендигин чогуу билмекчибиз. Алло Доски оюнуна өтөлү. Алло Доски оюну командалар азыр даярдык көргөзүп жатат. Сиздерге биринчи кезекте уюлдук телефон, биздин заманбап гаджетибиз десек болот, жана андан тышкары ишенимдүү дос керек. Эмне себептен? Анткени команданын катышуучуларынын бири досуна чалмакчы. Жана ошол достун милдети экранда пайда болгон суроого туура жооп берүү болмокчу. Туура жооп берген дос жана туура жоопту кабыл алгандан кийин биз сиздерге бир упай беребиз. Эгерде досуңуздар туура жооп бере албай калса, тилекке каршы упай кабыл албайсыңар. Упайга ээ боло албай каласыздар. Жана тең тайлашуучулар болсо, кайсыл доско чалыш керектигин ошол контактылардын арасында кайсыл тамгадан башталмакчы айтмакчысыздар. Азыркы учурда Көзүрмем командасы, айтыңыздарчы, биздин Маттахари командасы кайсыл тамгадан баштаган досуна чалышы керек? Не деп кое берелиби? Нурбек. Ны тамгасын тең тайлашуучулар кабыл алышты. Кимиңиздер чаласыздар? Мен чалам. Айнур эже чалмакчы. Телефонуңузду дароо алып, контактылардан кайсыл досуңузду тандайт экениңизди чогуу билип алалы. Досуңуздун аты ким? Так, ны боюнча Нуржасын деген досубузга чалалы. Нуржасын деген досуңузду. Биздин досубуз, коллегабыз. Жакшы. Сиз чалып баштаганда эле экранда суроо жаралмакчы. Чалып баштай бериңиз. Биз чалабыз. Громкостьке коюп. Албетте. Микрофонго кичине жакыныраак кылып коюңуз. Мындай качып алайын. Суроо чыкты. Жок, качпай койгоңуз, отура бериңиз. Эмне албай атат? Алло, Доске, кандайсың? Биз азыр эфирдебиз, анан досубузга чалыш керек экен. Булар ны тамгасын берген үчүн Нуржасын деп сени тандап алдык. Анан азыр сага суроо беребиз, ошого бат-баттан жооп бере. Эфирде отурасыңарбы? Баттактан сурооңузду атыңыз. Убакыт аз экен, бат жооп бергенге аракет кылы. Адамдын денесинде канча булчуң бар? А 600, Б 700, В 500. Наверное, А. 600-тен ашуун бе? 700-ге жетпейт, 500-ге жетпейт. Сен оюнча А, 600-ден ашуун. Жоопту кабыл алдык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Адамдын денесинде канча булчуң бар деген суроо узатылды. Нуржасын аттуу мырзабыз бизге жоопту узатты. Жана досуңуз туура тапты, кол чабуулар. Жооп 600дөн ашык. Молодец. Адамдын денесинде 640.
Жакшы, коштошуп койсок болот. Досуңузга чоң рахмат. Жооп туура болду. Жана кичинекей сиздерге факт менен бөлүшүп кетейин. Адамдын денесинде 640 скелет булчуңдары бар. Жана алардын арасында албетте ар кандай дифференцияланган болушу мүмкүн. Ал булчуң топторду эсептөө ыкмасында жараша алардын жалпы саны 639дан ашуун болушу ыктымал. Эң кичинеси кулакта жайгашкан, эң кичинекей сөөктөрдө ошолду жабышуулар, эң чоң булчуңдар болсо бутту кыймылга келтиргенде ошол сөөктөр, ошол булчуңдар эң чоң болуп аныкталышат. Эң сонун жакшы досту тандап алдыңыздар. Жана Көз Ирмем командасы кайсыл досту тандайт экендигин бизге кызык болуп жатат. Кайсыл таман бересиздер? Мен айткам, менен. Сиздер дагы шабласын беришти. Ким чалат, кимге чалат? Кимиңиздер чаласыздар? Мен чалайынбы? Мейли. Кымбат мырза, кимге чалабыз айтыңызчы? Мен Нурдан деген досум бар. Ошол досума бир чалып көрөйүн. Жакшы, чалып. Нурдан досума чалып бир акылын текшерип көрөйүн. Чогул текшеребиз. Чала берейин. Чалыңыз. Бисмилля. Громкость. Динамикти күйгүзүп коюңуз. Динамикти кененирээк кылып. Нурдан досум, кандайсың? Жакшы болдум. Мен азыр эфирде отурам, сага бир суроо бериш керек болуп атат. Ошого сен бат жооп беришиң керек экен. Аракет кылайын, давай бер. Даярсыңбы? Даярмын. Адамдын скелетинде канча сөөк бар? А 300дөн ашуу, Б 100дөн ашуу, В 200дөн ашуу. Адамдын скелетинде канча сөөк бар? Батырактан жооп бересиз? Батырактан жооп берет экенсиң, 90 гана секунд бар экен. 100 канча 100? А 300, Б 100, В 200. Так, 300 жана 100. Жооп. 100 деп айтты, досуңуз. 5, 6. Досуңуз санап баштады, келиңиздер. Акыркы жолу узатып коюңуз, жана жоопту кабыл алалы. Сен азыр бир жоопко неме болуп кой? Тактап кой, кайсы? А 300, Б 100, В 200. Кайсынысы? Б 100. 100дөн ашуун деген жоопту кабыл алды. Рахмат, анан чалам сага. Досуңуздун атын дагы бир жолу айтып коюңузчу. Нурдан деген досум Нурдан болду. деген Нурдан досуңуз. Макенов деген биздин. Нурдан Макенов, досуңуз эгерде ушул эфирди көрүп калса, айтып коеюн. Нурдан мырза, жаттап калыңыз. Адамдын скелетинде канча сөөк бар деген суроого туура жооп бул 200дөн ашуун тилекке каршы. Эмне себептен? Анткени бойго жеткен адамдын денесиндеги сөөктөрдүн саны 206 болжол менен. Ал эми жаңы төрөлгөн сөөктөрдө албетте 300дөн ашык болушу мүмкүн, жаңы төрөлгөн балада. Бирок булар мындайча айтканда кошумча сөөктөр деп так аталышат. Дене калыптанганда адамдын бойго жеткен адамдын сөөктөрүнүн саны 206 болмокчу. Ага карабастан Нурдан мырза байкасаңыздар бир убакытта санап баштады, 1 2 3 4 5 деп. Ошол себептен мен ойлоймча мындай экен да, Нурдан төрөлө элек баланын сөөгүн айтып коюшу. Ким билет. Эмесе кол чабуулар досторубузга чоң рахмат. Алло доски оюнунун жыйынтыгында Маттахари командасы 3 упайга ээ болду, жана Көз Ирмем командасы 2 упайга. Кол чабуулар, азаматсыздар. Досубуздар жардам берди, жардам бергенге аракеттенди. Көз Ирмем командасынын учурунда десек болот. Бирок ага карабастан биздин дагы оюндарыбыз алдыда. Кийинки оюнубуз Крокодил деп аталат. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча көп нерселерди, мисалы тамак аштарды, ар кандай буюмдарды, жаныбарларды, башка алардын аттарын атабастан үн чыгарбай дене кыймылдары менен көргөзүп берүү керек. Жана бир катышуучу көрсөтөт, азыркы учурда Нурбек мырза дал ушул нерселерди көргөзмөкчү. Экинчиси Кымбат мырза аталыштарын тапмакчы. Бул объектлер студияда болсо көргөзүүгө болбойт, жана албетте сөмөй менен көргөзүп болбойт. Эгерде камера болсо камераны көргөзбөңүздөр дегендей. Ошондуктан түшүндүрмө сөзү созулуп кетсе, Кымбат мырза кийинкиси деп өтсөңүздөр болот. Эмесе даярсыздарбы? Даярбыз. Кеттик анда. Шаурма.
Балда, отун. Линейка, карандаш. Алма. Кол жууш керек. Спирт менен. Самын. Üşüp атам, куртка кийиш керек, куртка. Кислый нерсе. Витамин. Кийингиси. Тоска. Айтпаш керек. Пульт. Телевизор. Күзгү. DVD, диск. Кийинки. Укол. Тамырга, венага. Кан алмаштырган неме. Жоопту кабыл алдым. Азаматсыздар, кол чабуулар. Жакшы таптыңыздар. Чындыгында карап байкап көрүү оңой көрүлмөкчү. Биздин Маттахари командасы кантип түшүндүрүп жана канча сөз табат экендигин чогуу билип алалы. Крокодил оюнубузда экинчи командабыз Маттахари командасы канча сөз табат экендигин чогуу билип алалы. Даярсыздарбы? Буйрса. Жакшы, Нурлан мырза азыр ал сөздөрдү табат, түшүндүрүп берет Айнур эже. Баштайлы. Коён. Кулак. Кеңгуру. Мүйүз. Ошол эмне? Сөз менен сөз Эчки. айтууга болбойт. Улак. Улак, козу. Кийинки сөзгө өтөлү. Су, чыны, кунган, казан, кружка. Чыны, казан, кружка, кесе. Кийинки сөз. Чыны да алдым. Радуга. То. Шарик. Шар. Шарик, шар. Так. Журкан жастык. Журкан жастык. Төшөк. Ара. Арстан. Эчик. Микрофон, ырчы. Микрофон, ырчы, артист. Зал. Жок, микрофон ырчы. Кимсин айтат? Кийинкиси. Тилекке каршы убактыбыз аяктап калды. Жакшы. Менин оюмча жакшы таптыңыз, анткени кээ бир учурларда дароо эле көргөзгөндө дароо эле таап калдыңыз. Учурда крокодил оюнун жыйынтыктадык жана Көз Ирмем командасы 7 сөздү туура тапты. Кол чабуулар. Жакшы жыйынтык. Эмесе Маттахари командасы болсо 6 сөздү туура тапты. Кол чабуулар. Жана крокодил оюнунда 1 упайга Көз Ирмем командасы ээ болду. Жыйынтыктаганда 3-3 азаматсыздар. Жыйынтыктоочу оюнубузга келдик десек болот. Биздин акыркы оюнубуз оозумдан окуу деп аталат жана жеңүүчү ким болот экендигин чогуу билебиз. Оозумдан окуу оюну катышуучулардын бири наушник тагынмакчы, эч нерсе укпай туруп командалашынын мимикасынан жана артикуляциянан ал эмне деп жатканын табуу керек. Булар бир сөздөн турган сөздөр болмокчу, берилген сөздөрдөн көбүрөөк тапкан команда упайга ээ болмокчу. Сиздер байкаганда эле азыр Маттахари командасы биринчиден болуп баштамакчы. Айнур айым дал ушул сөздөрдү табат, наушник кийип алып, Нурлан мырза болсо мимика жана артикуляция менен айтып берүүгө менин оюмча барыңыздар жакшы болмокчу деп мен үмүттөнүп жатам. Сиздерге ишенип жатамын. Сага ишенип атам. Каш. Даярсыздарбы?
Музыка башталды. Экрандагы суроолор, сөздөрүбүздү көргөзө берсек болот. Un. Отун. Un. Отур. Un. Кийинки сөзгө өтөлү. Farş. Сонун. Kurultay. Аябай катуу айтпаңыз. Куттуктай. Kurultay. Жакшы түшүндүрчү. Kurultay. Кийинки сөзгө өтөлү. Tereзе. Терезе. Сонун. Аяралама. Ayalama. Аялдама. Ayalama. Аялдама. Кабыл алабыз. Синоним десек болот. Кийинки сөзгө өтөбүз. Uçmak. А? Uçmak. Космопарк. Убакыт бүттү. Ага чейин биздин экинчи команда кандай айтып берет экендигин, канча сөздү туура табат экендигин чогуу билип алалы. Көзүрмем командасы даяр болуп отурат. Азыркы учурда кымбат мырза наушник тагынып сөздөрдү тапмакчы. Нурбек мырза болсо сөздөрдү артикуляция менен айтып берет. Бул жакта командалар көрүңүздөрбү, сиздердин духуңарды түшүргөнгө аракет салып жатат. Түшүрбөңүздөр, аракет салыңыздар. Баштайлы. Полотенце. Сонун. Тоты куш. Зонтик. Гинге. Май. Бай. Байк. Майка. Май. Чычырканак. Чычкан. Чычырканак. Гинге. Кийинкиси. От. Каймак. Кандай? Каймак. Акмак. Каймак. Аппак. Каймак. Акмак. Каймак. Каймак. Гинге. Кийинкиси. Ашкана. Аяш ата. Ашкана. Ашкана. Ат. Ашкана. Ашык. Ашкана. Аштакта. Ашкана ел. Гинге. Кийинкиси. Балалык. Маргарин. Балалык дейм. Ботинка. Балалык. Гинге. Биздин акыркы сөзүбүз жана убакытыбыз тилекке каршы. Башында сонун келет. Убакытыбыз саяктады. Сонун келет кызым дейт. Көп эле сөздү тапканга аракет салдыңыздар. Бири-бирибизге кол чабуулар биринчи кезекте. Эң сонун. Эмесе бир нече убакыттан кийин канча упайга биздин командалар ээ болду экендигин чогуу билебиз. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликте гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Nitro Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Эмесе акыркы оюнубузду жыйынтыктайлы. Буга чейин Матта Хари командасы канча сөздү тапты деп ойлоп жатсаңыздар, 3 сөздү туура тапты. Кол чабуулар, азаматсыздар. Жана тең тайлашуучуларыңар алар дагы 3 сөздү туура тапты. Кол чабуулар. Чындыгында чын эле бир жаматтан келгениңиздер сезилип жатат. Анткени жыйынтыкта 4 менен достук жеңди десек болот. Кол чабуулар, азаматсыздар.
Ошол себептен сиздерге биздин белектерибизди бирдей кылып бөлүп койдук. Сиздерге биздин нитро энергетикалык суусундугу биздин дөмөрчүлөрүбүздөн ушундай белектер кабыл алыңыздар. Яттахари командасына жана Көзүрмем командасына Чоң рахмат. Азаматсыздар. Кол чабуулар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин бүгүнкү студиябызда Бакен Кыдыкеев атындагы Жаштар театрынын актер жана актрисасы келип бизге сонун оюндарды көргөзүп кетишти. Менин оң тарабымда Нурбек мырза жана Кымбатбек мырза Көзүрмем командасы болот жана сол тарабымда Айнураим жана Нурлан мырза. Кол чабуулар сиздерге. Мыкты жаамат, мыкты оюн көргөздү. Эмесе сиздер менен коштошпойбуз, жөн гана кайрадан көрүшкөнчө демекчибиз.